Эми биз бул боюнча дароо эле башында билдиргенбиз. Шайлоо таптаза өттү, эч кандай добуштар сатып алынган жок деп айтуу мүмкүн эмес. Себептен ал колубузда болуп аткан көрүнүштө. Биздин жакындарыбыз сатып атышат, добуштарын сатып алып атышат эл журт. Ошондуктан мындай бүгүнкү күндө шайлоо таптаза, акчасыз, сатып алуусуз өттү деп айткан киши бул эми көзү сокур, кулагы дүлөй адам эле айтпаса, антип айтуу мүмкүн эмес. Сатып алуулар болуп атты. Мисалы, мага таандык участкалардын бири Ак Ордодо эле да. Биз ачыктан ачык көрүп аттык. Керек болсо участканы туруп алып, маңдайынан сатып алып атышты добуштарды тилекке каршы. Эми мындай да, ал учурда, ызычы болуп аткан учурда, шайлоо болуп аткан учурда ар кандай да ыкмалар колдонуп атты да. Ким биринчи айыптап ийсе, ким биринчи чыгарып могул тигил куш деп ийсе болду, ушу менен күнөөлөнүп жатып калат экен да. НДПКнын айыптоосу айыптаганы бир эле болду. Жанагы ак машина чыгып, анан ошол экени кармап, бир аял киши кыйкырып атат, өкүрүп атат, мунун багажнигин толтура, баары акча экен депчи. Тилекке каршы ошондо балдар багажнигин ача салбаптыр, өкүнгөнүм. Бул машина чын эле биздин бир талапкердин тарапташтарынын машинеси экен. Аны биз танган жокпуз го. Аны ачыктай эле ачык айтты. Ошонун ичинде УВД билдирди го расмий. Багажнигинде толтура акча жок. Бирок 18 000 сом бар экен деп. 18 000 сом чыгарды. Эми ал териштирип атат. Биз болсо ага кызыктарбыз. Ошону териштирип, чынында эле ошол сатып алуу фактылары аныкталса, ошол участканы жокко чыгарып берсин деп өзүбүз кайра айтып атпайбызбы, керек болсо. Андай болбошу керек. Эгерде чынында эле ушундай аныкталган болсо, ошол жерде чыгып аткан талапкер же ошол экиге айып колдонсун. Бизге мыйзам ченемдүү бир мисалы жаза колдонсун. Биз апачыкпыз ага.